Асы дейт, баласына айтып атат дейт. Бала, мен апаңа барып айт, мына 18 жыл алимент төлөдүм. 18 жыл өзүм карадым. Мындан кийин өзүңөр тирилиңер кылгыла. Апаңа бар айткын, разы болсун, разы болгула. Бар, апаңа айт, менде өзүм тиричилигим бар, башка үй бүлөм бар. Деп кичинекейинде ажырашпаса керек. Анан баласы апасына, апайым разы болойлу. Разы болгула деди атам. 18 жыл алимент төлөдүм, мен өзүңөр тирилиңер кылгыла. Деп айтты атам десе. Бар балам, атаңа да айтып койгон, атаң да разы болсун. 18 жыл башка эле бирөөнүн баласына алимент бергенине деп. Бир дудук бар экен, анан досторду дудук экен, анан эки досун конокко үйгө чакырса, экөө ичип алып уруш кетиптир да. Экөө отуруп алып, бири-бирине мындай кылса, сен акпак деп келген. Сен мындайсың десе, бирөө муну жейсиң азыр. Сүйлөй албайт да. Мындай урушуп атат деп. Бирөөбүз дейт, мындай кылат дейт. Мойнуңду жуламазы десе, жанагы келип ажырап койду да, койгула. Кой, бул жака тур, сен бул жака тур. Уят болот. Уят. Ойгула, бирөө окусам эмне болот, бирөө окусам эмне болот, уят болот деп ажыратып койсо, бери келип турса, кайрадан экөө урушуп атат. Сен акысың, десе. Деген жанагы жини келип кетти да. Болду, койгула десе эле болот. Деген экен, акысы. Жанагы жини келип барып светти өчүрүп. Жаңы чек дейт, жаңы конуш дейт. Бүт баары үйлөрдү салып атат. Эки этаж тамдарды салып атыптыр. Бирөөсү бир этаж мансард кылып салып атыптыр. Караса эле бир шустри бирөө өзүнчө деп үйүн төп-төгөрөк кылып салып койду дейт. Төп-төгөрөк кылып салып койду үйүнчү. Анан кийин баары таң калып, мынада төрт буштук кылып жап-жашынакай кылып үйүн салып атат, баасына бактарды тигип атат. Мындан барып сурайлычы, эмнеге төп-төгөрөк кылып үй салыптыр деп барып. Эмнеге төп-төгөрөк салдың? Баары төрт буштук эле үй салып атпайбы десе. Кайненем үйүңөр бүтсө барып бир бурчуна барып пешинем терлеп, чай ичип келем деди эле. Төгөрөк салып койдум дейт. Ураттуу кыргыз элим, дайыма маанайыңыздар жарык жүрсүн. Кудай күлкүгө жеткирсин. Дайыма элибизде тынчтык, токчулук, күлкүгө жеткирсин Кудайым. Дайым күлүп жүрүңүздөр. Күлкү бул ден соолуктун мүлкү. Айылдан шаарга остановкага, Ошто остановкада түшүп калып, бир аксакал остановкада отурса, бир троллейбус менен фит үлгүсүндөгү машина кетип аткан экен да. Жанындагысына карап, балам, бу көрдүңбү, мынау жеңил машинаңа караганда мына автобус жаман катуу кетет. Аксакал, жеңил машина тез кетет да, ылдам аябай тез кетет. Жеңил кичине машина болуп атса, жеңил машина ашат да автобустан десе, балам, автобусту зымга байлап койсоң, ушунча кетет, коёр койсоң жаман катуу кетет. Бир акебиз лотериядан 8 миллион сом утуп алыптыр. Сүйүнүп, кубанып, үйүнө эшигин теп кирип эле, катын буюмдарыңы жыштыр, кеттик, лотериядан 8 миллион сом утуп алдым десе, аял, жаным, каяка барабыз? Америка, Малайзия, Дубай, Анталия, каяка барабыз? Мен Дубайга, сен апаңкына дейт. Барыңыздарга үй бүлөлүк оомат, жашооңуздар күлкү, дайыма коштоп жүрсүн, рахмат.